Assalamu alaikum. Mekendеш Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн дагы биз сиздерге кичинекей видео тартуулар алып турабыз. Мага көптөгөн суроолор келип атат. Кандай аппаратта алсам болот, кантип бастырат дегендей, анан жумуртканы кантип экспорт жөнөткөндө чайпалтып койбойсуңарбы дегендей суроолор келип атат да. Ошого сиздерге мен кичине видео кайрылып көрөйүн деп атам. Туугандар, биздин каналга биринчи жолу көрүп аткандар лайктан басып, комментарий жазып катталып коюңуздар. Сиздерден сураныч. Биздин видеолор буюрса аз да болсо сиздерге пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Туугандар, эгер өзүңүздөргө кичинекей чакан бизнес баштоого же болбосо өзүңүздөр үчүн инкубатор алам десеңиздер, мындай мен сиздерге сунуштайт да, ушундай Normal Upper деген российский аппарат бар. 72 жумуртка алып атат. Ушунан алып колдонуңуздар. Бул өтө жакшы, көпчүлүк колдонгон эң ходовой мини инкубаторлордун бири. Азыр бул жерге биз 73 жумуртка батырдык. 72 бул жагда батты, анан кичине жерде месте калды. Бир кичинекей немени бул жака коюп, ошону менен 73 болуп калды. Тизгенде мындай уклон кылып туруп, ручной немеге коюп аласыздар. Мына мындай басып турсаңыздар, поворотты басып турсаңыздар, мына ручной болот. Азыр мына ручной деп чыкты. Мына азыр мынаны бассак, плюс минусты. Мына плюсту бассак, азыр мына тип турланат. Болду, азыр жумуртканы тиздик, эме кылдык. Буюрса инкубатор бүгүн салынды. Бүгүн буюрса 1 февраль. Буюрса 20 февральда сиздерге обзор кылабыз дагы көрсөтөбүз. Канча процент жумуртка чыкты, кандай болду. Мен азыр өзүмдүн жумурткаларым убактылуу кичине тоокторду дарылаганыма байланыштуу мен башка бирөөдөн жумуртка алдым. Бул жумурткалар мен өзүмө тиешелүү эмес. Анан бул жөндө дагы сиздерге буюрса жөжөлөр чыкканда дагы көрсөтөбүз. Мына ушундай аппарат алыңыздарды мен сиздерге сунуштайм, эгер өзүңүздөрдүн эмеңиздер үчүн, кичинекей чарбаңыздарга. Анан бизде дагы суроолор келип атат. Жумуртканы экспортко алыска жөнөткөндө эме кылып калбайсыңарбы, чайпалып калбайбы дегенчи. Туугандар, мынантип туруп, мына кадимки лотоктор, мына сиздер көрүп аткан баягы жумуртка салган мына лотоктор. Ушуга эле мынантип туруп салганда учу жагын алыстыга кылып салабыз. Салып туруп мынтип опилкадан көмүп коебуз айланасыга. Бул эч кандай эме болбойт, мына көрдүңүздөрбү? Анан кийинкисине мынтип үстүгө эле коюп туруп, дагы опилкадан салып, анан полный общий опилка салабыз. Ошондо баары жумуртка чайпалбайт да, эчтеке болбойт. Бири-бириге дагы урулбайт. Ошентип, эгер көбүрөөк болсо чоңураак коробка салабыз. Бул жерде азыр 72 килограмм. Анан коробканы мынантип жаап, скоштоп, кыймылдабай турган кылып, жакшынакай кылып упаковка кылып, анан транспортировка кылабыз да. Ошол жөндө дагы сиздерге кичине эме болот. Бул баягы чайпалып калбайбы деген суроолорго кичине болсо да жооп болсун. Анан ушинтип жумурткаларды салдык. Буюрса биз жөжөлөргө заказ алып атабыз, туугандар. Мен экранын астына номер калтырып коем. Жөжө алам десеңиздер, ошол номерге байланышыңыздар. Ал эртерээк очередке жазыңыздар. Анан багып берүү да кызматы бар. Аны да сүйлөшөбүз. Андыктан ушул экран астындагы номерге байланышыңыздар. Буюрса сиздерге пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп турамын колдон келишинче. Биздин каналга катталышты унутпаңыздар. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Сиздерден суранабыз. Мына буюрса азыр эмебизди да жаптык. Азыр бул жерде температура 11 болду. Себеби биз ачканда түшүп кетти. Анан туугандар, дагы бирдеке эстен чыгыптыр. Мына бул жерде мынанын астыда 2 лотокчо бар, ага суу куюлат. Ал мынаны мындай өзүнүн түтүкчөсү бар. Ошол түтүкчөсү менен астыга мындай коюп туруп, мына воронка менен суу куябыз. Себеби ал астында кичине вентилятор бар, влажностьты кармап турат.
ошол дагы айтып кетип эстен чыгыптыр. Ушундай кандай аппарат алсам экен дегендерге ушул аппаратты сунуш кылабыз. Normal Looper российский. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Буюрса кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Азыр мынаны жабабыз буюрса. Жаптык. Буюрса былгып жабылды. Мына сонун. Азыр уже бул жерде биз жаптык крышкасын уже температура көтөрүлүп атат. Температура көтөрүлүп атат. Тоуктун эмеси жумурткасы 37-8-37ге чейин кармаса температурада боло берет. Негизги температурасы ошончо. Туугандар, суроолоруңуздар болсо комментарийге калтырып коюңуздар. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.